Саламатсыздарбы? Күндүн жыйынтыгы менен бүгүн 24 көрсөтүүсү. Урматтуу депутаттар, урматтуу премьер-министр, мындай да бул жерде биз кредит алганда колдоп атабыз да азыр. Кээ бир банктарга акча салгандар бар да, алар дивиденд алыш керек. Толкунбек Сагынбекович, мындай да бул маселе боюнча кандай болот ал? Если кээ бир кишилер банкка наоборот кайра акча салган. Алар эртең сурайт да, биздин дивидендти бересиңерби же бербейсиңерби дейт. Бул бир. Кандай ал жерде ошондой маселелер бар да. Сиз айтып атасыз, кредит берип койду, анан буларды 3 айга жылдырыш керек деп атасыз. Кредит алат дагы той өткөрүп атпайбы? Сразу той алып келип акчаны чогултуп алды. Yok, токтоп туруңуз, сиз сүйлөп аткан нерсени чыккан жокпуз да. Уважаемые коллеги, прошу в рамках регламента. Той өткөрүп атат. Кредит алып, той өткөрүп, сразу ошол жерден чогултуп алып атышат. Чогултуп алганда сразу төгүп койсун анысынчы. Бул бир. Экинчи, ар кандай маселелер болот да. Бул жерде анан сиз айтып атасыз, мен сиз айткан сөзгө аябай кошулдум, уктум. Бирок двояко жерлер бар да бул жердечи. Анан кээбирлер иштебей атат, бербей атат деп атасыңар. Иштеп атканда да бербей аткандар болгон. Иштеп атат, ошондо деле бербей соттошуп жүргөндөр, жылдап жүргөндөр бар. Жанакы торгой эмнесине уялаган мезгилдерде койдун үстүнө ошондой деле бербей жүргөндөр бар. Камчыбек Жолдошбаевич, мындайда экөөбүздүн курсагыбыз ток. Ошон үчүн уверенно сүйлөп атабыз. Экөөбүздүкү ток. Экөөбүздүн курсагыбыз ток, ошон үчүн каалаганыбызды сүйлөп атабыз. Оюбузга келгенди сүйлөп атабыз. Канча адам ачка туруп атат, ошо жөндө маселе кетип атат. Мен бул жерге көтөрүп атам. Дагы баягы кайталабай эле коеюн. Ошон үчүн кыргызда жакшы сөз бар, сиз да макалды жакшы көп айтасыз. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген. Тоқтан қарсықта. Я даже не знаю, как говорить, еле держусь. У нас вышла гистология, нам подтвердили очень злокачественный тяжелый рак рhabdoидный. Он очень тяжел в лечении, выживаемость небольшая, но без лечения вообще очень короткая у него будет жизнь. Поэтому надо лечение. Но лечение тоже очень сложное. Мне очень жалко своего ребенка. Но мне ничего не остается. Я даже не знаю, что мне делать. Я спросила у врачей, если не лечить, сколько он проживет. Они сказали, немного. Надо лечить, надо делать химию. Без химии он не проживет совсем. Нам назначили химию, обычную, обширную химию. Потом химию, которую будут колоть спинной мозг в позвоночник, радиотерапия, высокодозная химия. Я даже не знаю, как говорить. По ходу дела будут смотреть, может даже пересадка костного мозга. Я не знаю, что будет дальше. Но теперь я точно знаю, что легкий путь нас точно не ждет. Проценты они дали 50-55% выживаемости, что ребенок выйдет в ремиссию и останется в ней.
Я даже не знаю, что говорить. Очень жалко своего ребенка. Как он это все перенесет? А если не лечить, то он просто умрет. Я не знаю, что мне делать. Высокодозную химию, все это. Как он это все перенесет? Мы опять остаемся в клинике. Еще завтра последняя химия, а потом еще 4 дня будут химию в позвоночник ему делать. Теперь наше лечение будет стоить еще намного дороже. Assalamu alaikum, ben Hüseyin Kuştarbek, Moskvada жеке ишкер. Biz 3 жигит биригип, мекендештерди колдоо штабына 15 000 акча бөлүп берип атабыз. Көп түкүрсө көл болот дейт. Биз сыяктуу Москвада эмгектенип иштеп жүргөн мигранттарды колдоого чакырабыз. Хоть им палату, смотря, обеспечили. Ну и сколько вон палат еще. Жарандарын алып кеткенге мүмкүнчүлүк болот дедилер. Ошого үмүттөнүп, бул жерде боюнда бар келиндер, улуу кишилер да келди. Жаш балдары менен келишти. Эч ким бияктан посольстводан, биздин посольстводан, Кыргызстандын посольствосунан бир да киши чыгып, адамдарга эмне болду деген сөздү сураган жок. Туурабы элдер? Туура. Ошон үчүн анан бу жерде турган элдер мынтип эме кылды. Тоокелге салып, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен бардык нерсеге чыдайбыз. Жолдон ачка болобузбу, ток болобузбу деп өзүбүз тоокелге салып, Казакстандын чек арасына барганга мүмкүнчүлүк өзүбүз түзүп атабыз. Эч бир адамдан жардам болбосо, биякта жатсак, биринчи ай жаттык, экинчи айда биз может иштеген иштерибиз ачылып калып, минтип калабызбы деп. Биринчи айыбызга мурунку айдын акчасы менен кичине чатып, келип эле үйүңө акча саласың да бияка келгенде, туурабы? Үйлөрүбүзгө акчабызды салдык да ишенип, иштейбиз, айлыгыбызды алабыз деп, мына минтип кала бердик. Биринчи айда болгон акча тыйынды жеп бүткөндөн кийин, экинчи айдын айлыгында бу жерде эч кимдин үйү жок. Болсо болгондур чоңдордуку, байлардыкы. Карапайым элдин үйлөрү жок. Мурунку квартирада жашап атып, квартирага төлөгөнгө акчабыз жок. Биринчиден, экинчиден тамак ичкенге акчабыз жок болуп, Башка шаардан да келип, бу жерде балдары менен ушул жерде тыгылып калды да, мында кыргыз жалпак тил менен айтканда тыгылып калды. Кыйынчылыкта турган эл. Ушундай болгон себептүү биз азыр мына монча адамдар список түзүп алып, адамдар өзүнүн мойнуна алып, бу жерде силер күнөөлүү болуп калышыңар мүмкүн. Улуу урматтуу элчиликтер, угуп атсаңыздар, угуңуздар. Жакшылап угуңуздар. Бу жерде элге кайрылуу, силерге келип ушунча эл сиздерге кайрылып келип атканда эмнеге силер элге чыгып бирөөңөр жооп бербейсиңер, анда силер эмне себептен иштеп атасыңар? Ушунча адамдарга неме кылбаган үчүн. Ошол себепти биз эртең Казакстандын чек арасына барып жатабыз. Уят ушунча келип. Ушундай сөзсүз. Чыгып бир жылуу сөз айтып койбойсуңбу? Тура дейт, тура. Бир эки сөз жылуу жокпу силерде. Ошол Москвадан лучше посольствону алып салыш керек, булардын кереги жок да. Мен 15 жылдан бери шу жерге ишим түшүп келем, бир ишим бүтүрө алган эмесмин. Ана өзү. Действительно бир ишиңи бүтүрө албайсың. Мен тапкан койдум. Мен просто булардан корккон жокмун. Короче, жерде чогулган элдин талабы боюнча бир дагы иш аткарылган жок. Элде канча деген адамдар турат. Боюнда келинчектер, мына боюнда келинчектер жана чугар кабыл албайт. Оорулуу апаларга жүргөн, алар да кечип калды. Азыр бул жерде самолет толду деп атат, уже ясно уже. Посольствонун немелери, өзүнүн тууган уру жерде жатат, чыргызда көчөдө калган. Жөн эле мондай тарткандар эртең андай мындайга чыгарбагыла да телефонда. Бул силерге ойынчук эмес, биз берге ойногону же болсо ушунча. Туура эмес, нетекелерге чыгарбагыла дедим. А мондай сүйлөп атабызбы ошолорду жеткирчи жерге жеткиришибиз керек. Жана Мадубаров айткан туура эле сөз экен.
2 bala төлөbөгөн. Eşteken okuğan bizim elçilikte. Buna elçilikin yüzü. Bunda elçilikin gereğinde. Ең тура. Bunda elçilik. Қолды. Балдар қыздар айналайындар. Kızlar 2 söz aytıp koymuyoruz elçilikten. Dili öyle Kameradan bırak öyle için abet kılış. Azı kıyınçılıktan çıkarırız. Samolyotlu bolunca jönötöbüz. Kıynalbagla. Ança kimge jardam olsa gelgile. Kılalı dep. Boldu şerdegiler tarabına ketти. Buna elçilikin yüzü. Туп-тура. Buna Madumar aytkanlar hangisi doğru aytapken. Doğru aytapken. Eştekeni bilmegen sabak okuğan koridordan bütkeni meni elçilik. Ошо коридордон бүткөн үчүн ушинтип элге чыкпай Eştica. Элге чыкса болот беле. Ayı dile orunda çıktı buna. Mayın orunda ayın çeyinden çıktı. Bunlar şimdi ayıdan yaman diyor. Ne böyle bu? Eldin nerede vardır eldin hiç aytıp ketти. Eldin talabı özlerine bir dağı açıp bir посольстводан biri çıkıp söylegen жоқ. O yerde aç kalgan el özünün bar küçü menen avtobusları жалдап границага кетебиз деп атат. Болбой калды уже bu. Берде өткөн кеткен орус каркы деле шылдыңдап атат кыргыздар. Цыган болуп калыптыр. Орусого жардам алалы. Посольствого келгенде киргиздар жака эмеңе короңго киргиз ушу элден уялса. А эл тартып атат элдер. Ары өткөн бери өткөн деп тартып атат. Авиабилетке күчү жеткенде элдин дöndürүү күчү бар экен. Границага баргандан кийин жардам кылалы, чыга бергиле деп. Жүрүү сөзүн айтып койду. Биз ошону гана суранып атабыз азыр. Айылдай болуу мүмкүн жатышат эми. Көрүнгөн кычыкта Фейсбуктун сотрудниктерин коюп койгон гражданство менен анда отурат. Не кыла калат. Мына биздин атабыз элчибизге жардам кылат деп отурат. Камап элге ошо жата берсин өлсүн. Мына элчиликтин кейпи, элчиликтин жүзү. Элчиликке келип, ушака келип алып Сооронбай Шарипович, урматтуу Сооронбай Шарипович деп канча мен телефондон канча немени окудум. А бирок эмне үчүн биздин президентибиз урматтуу деп Сооронбай Шарипович бизге мүмкүнчүлүк кылбайт. Адамдарга мындай встречага чыгыш керек да, ушунча адамга мындай встреча кылып чыгыш керек да, бирөө жарымы. Кача бир секретаршасын чыгарып койбойбу? Мен ошол жерде күйүп атпайм. Эркеги чыга албайт экен, аялым чыгарбайбы бияка депчи. Бар да. Өтө муктаж жандар. Эки ок сөзөн айтса болот эле да. Мондай кылгыла. Эч нерсеси жок. Жок. Айылдай болуу. Отуруп жастырып илип койду да. Камалып атат. Но коюлган номерлердин бирөөсү да иштебейт экен. Yok işte аларга чал булар олбагыла. Албайт. Видео обращениеге неме кирсин бүтүп барып ушундай. Потому что доказательство мына турабыз, ушул жерде сагалап турабыз. 4 сааттан бери, 5 сааттан бери сагалап турабыз. Мереген жок мына. Мына акыркы сөз мына посольствого да эртең ана мынанча кыргыз эли акыркы акчалар менен кыйналып границага чыккандан кийин анан бизге бирөөз айтып койгонуңуздар деп. Жок, чыгып айт, битиши мүмкүн. Чыгып айтсак, укпай чыгып кетишти деши мүмкүн. Туурабы? Жабыга жабык. Эч ким жок мына. Өкмөттөргө жараша берет ошентип айтса, эртең ошентип айтат. Биз чыгып айланайын элдер, милтпегиле, антпегиле десек, өздөрүн билип кетип калды дейт. Поездден ашып Жанар Акаев, Момбек кишилердин үмүт ушул. Акыркы үмүт мына бул Мадумар. Башка үмүт жок. Мына окшогон аюулардан үмүт жок. Жата берсин аюуда чейинде. Кыргыз эли ушунчанын балдарын баары барарбыз, аман эсен болсо. Анан октябрь айы келет. Анан ошондо сөз болот. Шайлоо болбой эдем болот. Шайлоодо келбей койсоңор деле болот. Мына атка минерлер. Келбей койсоңор да. Не кереги бар элдин? Кантип тураласыңар, кайсы бетигер менен. Элдер 70% көчөдө калгандар, ойлонгула. Ушунча эл, ушунча балдар. Арасында боюндагы аялдардын. Мага кол коюп берип кой, мага минтип кой. Жок, иште да чыдай албай кетип калгандары канча? Не, чыдагандар турабыз 5 сааттан бери бирөө жарым чыгып жооп берер деп. Жана автобусду ham айтпаңыз, Кыргызстандагы хотя бы кой берсин.
Бул жакка кел ал. Ошол автобус менен чыгып атканда жана Өскелде, Момбетов жокта, бизге коридорда ачып. Жана кимдерден эле үмүт, кимдерден эле. Ошо Кыргызстанга барганда автобус менен чыкканыбызда. Ошондо гана барып жардам кылып тургула. Чыгып атканда да WhatsApp менен сен обращение кылабыз. Жардам кыла турган гана адамдар бар. Башка эчтеке жок. Мына посольствого келип тамак бер, аш бер, бир сом акча бер деген эч кандай вопрос жок буларга. Просто чыгып, элди успокаивать этиш үчүн бир-эки сөз айткан орундан жерден чыгып добурун кирип кетип атышат. Жерди ачкан жок эч ким. Баягы Гуманитарный деле помощь кылалы, 1000 сомдон чогулталып түшүнүм бар, ар бирибиз берели сага. Чыгып кой бер жака. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.